Түз эфирде мен Алтынай Арстанбекова, саламатсыздарбы? Жакшы жаңылыгым бар деп түз эфирде мени көрүңүздөр деп алдын ала айткандыгымдын эң бир себеби ушул. Мен азыр жанагы Бишкектин ылдый жагындагы Калыс Ордо айылы бар. Ошол Калыс Ордо айылынын айылында турам. Ушул Калыс Ордо айылында Нурел жашайт. Буга чейин бир айга жетпеген убакыт ичинде, бир айга жетпеген убакыт мурун мен деген ошол баягы колу буту шал болуп ооруган Нурел жөнүндө бирөө пост жазган экен. Ошону бөлүшүп койгонмун. Эмне үчүн деген ошол бала менин жүрөгүмдө калып кетти. Себеби дегенде мен өзүмдүн бир тууган инимдин баласы ушул Нурелдей 11 жашта. Анан кийин деген баягы 10-11 жаштагы балдар футбол ойногусу келет, эшикке чыккысы келет, балдары менен ойногусу келет, мектепке баргысы келет. Анан Нурел деген ошол баягы 1000 ооруга бир оору болуп, бул ошо колу буту кыймылдабай калган экен. Анан деген ушул Перизат эженин айтымында 3 жыл мурун кезекке турган экен. Жанагы социалдык өнүктүрүү министрлигине 3 жыл мурун коляска алып берели деп кезекке турган экен. 3 жылдан кийин кече жакында коляска алып келип бериптир. Ал коляскасы ушул жөнөкөй коляска экен. Анан кийин деген мен сонун досторум бар. Ошол досторума деген жеке кайрылгам. Биринчи өзүм Facebook'та бөлүшкөнү менен ар бирине жеке кайрылгам. Жеке кайрылганда арасынан бир жакшы, сонун бир кыргызга күйгөн, жакшынакай бир мыкты инсандар, байкелерим, азаматтар биринчиден болуп мага чыгышты. Ушул балага жардам кылып, ошол майыптар отурган колясканы алып берели, ушул Нурелге жаңы жылга сонун белек кылалы дешип мага чыкканда мен аябай сүйүндүм, ыйладым. Анткени деген бала эшикке чыгып ойнош керек, эшикке чыгыш керек. Мына күн сонун тийип турат. Келгиле, анда эмесе азыр ушул алып келген колясканы тапшыралы. Мына бул Нурелдин үйүнө келдик. Перизат эже, кандайсыз? Жакшысызбы? Мен атым Алтынай, мен ушул азыр түз эфирге чыгып атам. Жанагы ошол Нурел боюнча мен жөнөкөй эле Facebook'тан көрүп калып, анан кийин сизге чалгам, эсиңизде барбы? Анан чалганда эме мен өзүм бир жума ыйладым да. Нурелди көргөндөчү, анан сиз айттыңыз, деме, Минсоцразвитияга 3 жылдан бери кезекте турабыз деп. Канча турдуңуз кезекке ошо коляска алыш үчүн? Коляска алганга биз 5 ай эле турдук. Биз алганбыз, 5 ай турдук. Мурун алганына батпай калды. Нурел кички кезде алгам да. Анысынан Нурел чоңой, анан сынганынан очередке туруп алып жакында эле алып кетип берип калышты. Ал коляска жөнөкөй коляска дедиңиз, анан мен сизге кайра чалып, ушунда коляска алып берем деген адамдар бар десем, сиз айттыңыз ошол өнүгүү министри алып келип берди, бирок деген жөнөкөй, бизге болсо деген жанагы пульту менен, бала өзү, Нурел өзү колу менен жүргүзө турган коляска дедиңиз эле. Ошол колясканы сиздерге алып келишти. Мына мен айткан байкелер, эже жаңы жылдын алдында кереметтер боло турганын мен өзүм ишендим. Кудай бар, карап турат. Анан биздин деген үмүтүбүздү берди, жардам кылды. Мына саламатсыздар байкелер? Саламатсызбы. Мен алдын ала айтып кетейин, бул байкелер Афган согушунун ардагерлери, биринчилерден болуп мага чалышып, жазышып, Алтынай эмне деген бала экен, кандай бала экен, эмне коляска керек экен деп мага толтура сүрөттөрүн жөнөткөн. Тандатып, мен деген Перизат эжеге жөнөтүп, Перизат эже карасаңыз кандай коляска экен деп иши кылса, бирибиз менен байланышып, сүйлөшүп, кеңешип атып, анан ушул Перизат эже айткан, ошол Нурелге ылайыктуу пульту менен жанагы кол, азыр көрөсүңөр өзүңөр колунда ошол кнопкалары менен ошону басса эле коляска өзү жүрө бере турган сонун бир коляска алып беришти. Ушул байкелер менен тааныштырып коеюн. Өзүңүздүн атыңызды айтсаңыз. Менин атым Муса. Муса байке, фамилияңыз барбы? Султанбеков. Муса байке Султанбеков, Афган согушунун ардагери. Муса байке, ошол мен сиздерге чыксам, силер биринчилерден болуп жардам колуңарды сунуп, ошол тааныбаган эле жөнөкөй эле таптакыр эле башка бир адамга мага ишенип, ушул колясканы алып келдиңиздер. Ушу чет өлкөдөн алып келгениңиздерди билем. 15-20 күндөй күтүп калдык. Эми баягы жаңы жылдын алдында сонун белек болду Перизат эжеге. Ошо жаңы жылыңар менен биринчиден. Эми эмне дейбиз, баягы балабыздын кичине көңүлү ачылып калсын, жаңы жылдын асты менен подарок болсунчу деп эле кичине бир. Афган согушунун ардагерлери анча мынча жалгыз эмес. Көпчүлүктүн иши менен бүткөн иш болду эле. Биздики деле баягы
ашынып ташынып өткөн деле оокатташыбыз жок. Просто баягы мындайларды көргөндө кичине бир эме алалы деген оюбуз бар да, жардам кылалы деген. Ошол. Атыңыз ким байке? Алмаз Бешекеев. Алмаз байке, ошол көп түкүрсө көл болот деген принцип менен атайын Нурелге жардам бергиңиздер келип, ошол чогулуп, атайын коляска алып келиптирсиздер. Сиздерге чоң рахмат. Анан Перизат эжеге каалоо тилегиңиз барбы? Ооба, конечно, ушу биз дагы ошо силер айткандан кийин бул үй бүлөнүн кыйналып атканын билип, анан афганчылар өзүбүздүн салымыбызды кошолу деп жардам кылып, ушу колясканы алып келип атабыз. Ошо силерге кичине да болсо жардам болсун депчи. Алып чыгасыздар. Аха. Эме тиги Нурелге көрсөтөлү. Нурел укканда эмне дейт эже? Нурел сүйүндү, аябай сүйүндү. Мен сизге видеосун көрсөттүм го, жөнөттүм го. Көрдүбү? Эмне деди? Аябай сүйүнүп, жакшы болду деп. Перизат эже канча балаңыз бар? Мен өзүм Айта бериңиз. 6 балам бар, 2 балам чоңоюп кетишкен. Өзүм менен өзүбүз да. 4 балам бар азыр. Бирөө 9-классты окуйт. Калганы ушу Нурел, андан кийин Аха. Мына жеринде кнопкалар бар турбайбы? Ушуну басса эле жүрө берет өзү. Атайын чет өлкөдөн заказ менен алдырышып, ушу Нурелге дешип мынакей. Ооба, Нурелге тапшыралы колуна машинесин. үйгө кириңиздер. Ооба. Эме бала чакага деп бир аз подарка ала келген экен жаңы жылга. Ошолорду берсин азыр. Белектери бар экен байкелердин. Кичинекейиңиз канча жашта эже? Жүрү эле кире берели. Алып киресизби байке? Эме эркек жокпу алып киргенге? Ой, баары жок. Биз байке өзүңүз. Жаңы жылдын алдында каалоо тилектер орундалган аябай жакшы, мен сүйүнүп атам. Анткени деген буга чейин ушул Нурелдин тагдырын көрүп, видеодон көрүп, мен аябай бир жума, бир ай ыйлап жүргөнмүн. Анан мына мынтип аракетибиз текке кеткен жок. Мен аны бөлүшкөм, анан дагы жеке мессенджерлерден ар кимге жөнөткөм. Арасында деген мен сыйлаган адамдар бар, колунда бар адамдар бар. Анан биринчилерден болуп ушул Афган согушунун ардагерлери кол сунду жардамга. Кирбей атабы? Кичинекей болуп атабы? Бүктөлөт да, байке? Тапталынан өтөрбүз. Мындай кылса болсо керек. Еш. Эшти бир нерсе кылат окшойсуңар эже. Жок, кийин байкеге айтып, бүктөлөбү байке? Иә. Бер жакка бешейт. Алмаз байке бүктөлөбү? Батпайт апа. Аккумулятор коюлуп калгандан Сен күч ата бутум. Деме, бүктөлбөйт экен байке? Чоңтулуп калган. Андачы, ошо айттым го, сыртка чыксаңыз болмок, кийгизип. Эже давайте сыртка чыгабыз. Нурелдин колуна тапшыралы машинесин. Анда сыртка алып чыгалы, жүргүлө. Ооба, давайте. Сук. Алмаз байке ишин жаап койсоңуз. Колясканы алып келсек, үйгө эшигине батпай койду. Азыр деген Нурел чыгат, машинесин тапшырабыз колуна. Жаңы жыл менен куттуктайбыз. Нурел жөнүндө айтып кетейин азыр. Нурел кийин чыкчаңды. Ошол 1000 адамга бир оорулуу адам болуп, ошол баягы колу бутунун булчуңдары иштебейт экен да, ошол күчү жок да. Күчү жок, 9 жашта. Анан мынау коляска окшойт бuyakта. Тапчанда коляска турат, бул ошол неме социалдык өнүктүрүү министри алып келген коляска окшойт. Перизат эже. О,
Кандайсың? Эже, шапкасын беріңіз. Болыңыз. Бутунадагы. Манаке, Нурел. Нурел, кандайсың? Жакшы. Жакшы. Машинаң кут болсын. Машинаң кут болсын. Оны басасың. Шапкасын анан бутунадагы бар беле, эже? Анан эми астыга десең, бияка жугасаң астыга жугат. Нурел. О, Оңго десең оңго айлат. кана. Сен аркада кетет. Аркага кылчы кана? Аркага кетет экен. Ооба, мына өзү бат эле үйрөнүп алат да. Келеми кайра. Келеми. Неме, баке, кандай кылат немесин, аккумуляторун заряд кылыш керекпи? Зарядкасын бердим да. Токко сайып коет, Ал канчага жетет, билесизби? Болсын ма? Сіздерге рахмат те Нурел. Сакалыңызда жаңы подаркаң көп болсун. Жакшы болуп кет, Жақсы болып кет. Сіздерге дагы чоң рахмат. Кудайым сіздерге дагы күч кубат, денсаулык берсин. Келчи атайын. Бизге көңүл буруп Өп коюп кетейин. Кана? Вперед. Алга кеттик. Эки айда да жакшы болду, бат эле колду жакшы неметпей калды. 2 айдын ичиндечи мурун жакшы неметип атат, азыр 2 айдын ичинде бат эле колдордон жакшы көтөрүлбөй атат да. Мына азыр тиги эме кылсын. Кана? Ооба, бат эле. Нурел, машина кут болсун. Айыгып кет батыраак. Ооба. Сон мынакей. Кийимди жылуу кийип алып эшикке чыгып күндө, Кыргайт турбайсың, эшикке чыгып алып, өзүң эле. Койчу да эч кимге жалдырбайт. мына балага кийгизип койгучу. Том ооруп калат азыр. Аркага. Аркага айда. Аркага айда. Алдыга айда, алдыга. Алдыга. Нурел, үйрөнүп алдыңбы? Оңой эле экен? Анакей. Айланган айланат бекен, Алып келгиле дарылайм деп ошентип атат. Сүйүнүп калдык, ошондо Кудай буйрса ошо. Бер аттан. Эже, ошо Нурел жөнүндө айтып берсеңиз, канча жашында, эмне болуп, эми оорусунун аты эмне экен? Нурел 5 жашынан баштап эле, оорусун 5 жашында билдик. Ага чейин жакшынакай эле балдардай эле жүгүрүп, ойноп эле жүргөн. Бир нерсе себеп болду, же? Ошондо бутумде ооруганда биз балдардай эле грипп болуп оорудук деп ойлогонбуз да. Андан кийин эле бир топтон кийин эле ырымдаткандан кийин ордунан турбай эле калды да, жакшы. Эжемдер байкап калды, бул Нурел эмне балдарга кошуп эле эшикке жүгүрбөй эле калганда, ордунан турса эле тизесин таянып туруп калды. Ошондон баштап эле больницаларды көрсөттүк. Дистрофия Душен мышечная деп коюшту. Мышечная слабость деп. Ошондон баштап эле Нурел ага чейин жакшынакай жүгүрүп жүргөн да. Врачтар диагноз койгондон кийин эле баягы лестницалардан жакшы жүгүрүп түшө албай эле жайлап калды. Анан 1-2 классы бүттүк, жакшы эле окуп бүттүк. Анан 3 класстан барганда белин сүйрөп, мынтип жайлап келип калдык да 3 класстан. Эптеп 3 классы бүттүк, жакшы окуп бүттү. Анан жазында эле ушу майда жаздан баштап эле көп бат-баттан жыгылып эле жакшы ошентип эле жакшы баспай калды. Былтыр жайдан бери ушу баспай калды. Анан такыр эч жерде дарысы жок. Нурелдин дарыланга мүмкүн эмес. Колуңан келген эме эми кыйналып убара деле болбой эле кой, чаржак бер жак алып барып дегенде болбой эле. Биз Кыргызстанда кандай таап болобу? Эмнеге алып барыш керек да, жаш бала да бул. Тиги мунун дарысы болбойт, баары жок. Ким айтып атат эже ошону? Врач айткандан өздөрү ошо назначать этип берген дарыларын эле берип аттык, өздөрү неметкен дарыларды.
Анан кальцийлер берип атты, колубуздан келген. Кайсы кальций жакшы десе, кыргызчалатып, дагы эле кыргызчалатабыз, каерде чыгып атат десе. Анан Индиядагылар массаж кылып айыктырабыз келгиле деп ушу жаздан бери ошентип калышты, ушу жаздан бери. Массаж кылып, биякта массаж кылса болбойт бекен эже? Жок, биякта дейм, Нурелдин массажы да өзүнчө болот окшойт. Мында массаж кылгандарды чакырсак биз кылбайбыз деп көп неме отказ кылды да. Анан Индиядагылар биз жакшы чыгып калды немеден, WhatsApp'тан таап алдык. Италиядан дарысы чыгып, ооба, Италиядан айттыңыз эле. Анан Польшадан дарыланып атышыптыр. Польшаныкы чыгып уже дарылап аттыр. Анан Россиядан WhatsApp аркылуу интернеттен бир орус таап алдык. Келгиле, мен дагы айыктырам. Эми 100% түгүлүп кетпесе дагы Нурел мынтип тайтаңдап ары бери сүрөт басып турат деп неме берип атат. Анан биз ошо Ага канча көп тыйын керек бекен? 3 айдан экен көп эле керек экен. Ушу каражатыбыз азыраак болуп көптөн бери чогулбай аткан, эми ушу кетерибизге аз калды. 20-ларында кетсекпи деп атабыз. Январьдын 20-ларындабы? Канча каражат керек эже? Каражатын ар бир курсун айтты, 500 рубльден деди, 500 000 рубльден деди го, ар бир лечениясын эме кылабыз. Бир курсу канча экен? Канча убакыт? Бир курсу бир 2 айдан ашат экен. Италия эмес, Россиядан келгиле дедиби? Россиядагылар келгиле деди. Анан биз дагы ушу негизи Италия, Польшага неметип атканбызда, Польшадан дарыланып ошол жактан келгиле деп аяктын неметип аткан. Анан тиги киши өзү сүрөттөрүн кетирип, силерге окшогон балдар келип дарыланып атат, балдар кыздар келгиле деп тиги WhatsApp аркылуу Нурелди көрсөтүп сүйлөштүк да. Макул деп эле ошол жака эле неметип калдык. Нурел улам барган сайын начарлап атат. Андан көрөк Нурелдин начарлагандан көрөк ошол жака барып дарыланып, кичине оорусун токтотуп турса деле жакшы да деп сүйүнүп калдык. Канча акча жетпейт атат эже? Эми бизге көп эле азыр 1-2 курсуна эптеп неметтик, анан бир курсуначы, 1-2 курсуна неметтик, андан кийинкисин да биз уже курсуна мынча сом кылабыз, андан сырткары дагы көп немелер болот эми деп айтты. Анан сүйлөшөбүз. Саламаттык сактоо министрлигине бардыңызбы эже? Аяка былтыр жазып чыкканбыз, анан больницагабы? Жок, министрликтин өзүнө барып, жок дегенде маалымат жагынан кайсы өлкөдө канча тыйынга дарыласа болот. Ошо министрлик өзү бир аз кол кабыш кылып жардам кылса, силерге бир аз жеңилирээк болобу деген үмүт да. Жок, андайларга барган жокпуз. Биз өзүбүз эле мындан Азамат Байматовго кайрылганбыз. Ал болсо жана боор оорулагандар, тяжелыйлар көп болуп атат. Эже өзүңөр колуңардан келген аракетиңерди кыла бергиле деди. Бизди негизи бул Россияныкы арзаныраак экен деп да сүйүнүп калдык. Тиги Индияга аябай көп акча сурап атышкан да, аяка ушул эле неме талбай атканбыз, кандай кылабыз деп. Азыр канчадан Нурел? Нурел жакында эле 10 толду, шунда 10 толду. Болчу. Бул да Кудай буйруп мен айыгып кетсем экен ошол жака барып деп тилеп отурат. Байкушум. Муну карап бир ыйлап, кара көрсөтпөй бир ыйлап каламын, анан көзүн чыйлап калсам, мен үчүн неметпей элеңизчи, менден жаман оорулар бар да, мама апа деп калат да, мага кейип ыйлап элеңизчи, айыгам мен, жакшы элем депчи. Бул мени успокоить этип аткандан кийин мунун көзүнчө неметпей элеңичи деп өзүм немет токтоп калам өзүмдүн. Эже эме баягы сизге чоочун тааныбаган адамдар аркылуу жардам берип аткандан кийин Кудайым ушул шыпасын берет буйрса, Кудайым калса. Эч качан үмүтүңүздү үзбөңүз. Кудайдан сурайм. Ошол сиз айткан жакка жол түшүп калса, бутуңуздар тартып ошол жактан жана курс лечениялардын баарын алып, буйрса Кудайым калса, Нурел бутуна туруш керек. Анан мектеп жагы кандай болуп атат? Окуусу жагы эмне кылыш керек эже? Окуусун жакшы эле директор келип Нурелди мектепке алып келип окутуп берчи, жакшы окуучу да бул. Мына менен коляска менен барсачы эже? Ошо айтканда коляска менен алып келип окутуп берчи деп айткан болчу. Же болбосо үйүңө алып барып окуталык деген. Нурелдин быйыл моментип начарлап колдору да жакшы көтөрүлбөй бараткандан ден соолугу болбосо жазбаса да окуп, көп нерсени билип дегендей деп ойлойм да. Директор деле айткан, балдар. Эми коляска менен барасыңарбы? Ошо да. Эми аракет кылабыз, эми ушунун 20-сында барып келсек мектепке эле киребиз го, Кудай буйрса, тыныч болсо эле. Рахмат сиздерге, Кудайым силерге дагы ден соолук берсин, эч убакта оорубагыла. Бизге көңүл буруп жакшы болуп кетсин. Ыраазыбыз ушу. Неме ошол Афган согушунун ардагерлери булар аябай ынтымактуу да, менин билишимчечи. Анан кийин деген баягы бири-бирин колдоп еще дагы
ошо тааныбаган жардам сурагандарга дагы кол көрсөтүп жардам беришип кол сунуп жүрүшөт да. Силерге чоң рахмат байке. Убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн миң мерте ыраазыбыз Нурел экөөбүз. Эже тапшанда турган жана Минсоц развитие алып келген эме коляскабы? Ошо коляска. Ал жөнөкөй аны түртөсүңөр, Аны түртөбүз. Биз ошого дагы шүгүрдөп эле калганбыз. 5 ай коляскасы жок отуп калды да, больницаларга бара албай. Жайында болгондо дагы. Эки жакка чыга албай калдык. Могу алып барып алып азыр жакшы чыгып атат деген эле табыптарга алып барасыз. Таба эмесем жанагы тамырын кармап көрүп келгиле, кээ бирөө колуман келбейт деп калат. Анда ыйлап чыгабыз. Колуман келбей ал десе, кээ бирөө болсо үмүтүбүз же көңүлүбүздү көтөрбөй келгиле, 1 ай келгиле, дарылайбыз, жылыш болот десе сүйүнүп барып каласың. Ошолордо коляскасы жок кыйналып калып аттык да. Да эми мектепке дагы бара бересиңер коляска менен. Өзү эле бара берет. Кудай буйрса Нурел, өзү эле айдап өзү неметкенге. аркага кылчы. Аркага айдачы. Качып тургула өзү айдасын. Аркага айда. Сүйүнөт да саябай, Нурел аябай сүйүн. Көчөлү айткан сүрөтүн Айландырса айланат бекен. Мектепке барасың, Нурел? Айдай бер. Üşüгөн жоксуңбу? Жок. Аркага айда, кач. Кач сен жыгыласың. Күнгө чыккым келип атат да. Күнгө чык күнгө чык. Күнгө чыккың келип атат дейт. Чыгы. Жүрбөй табы. Түртүп коеюнбу? Көп калды. Түртүп коеюнбу? Бир аз. Кел. О. Байкелер келесиң, мына тоңуп калыптыр, мына кимдин баласы? Көтүң үч отуң меники да. Апей. Күнгө чыгам дейт, күнгө чыгам дейт. Күнгө тургусу келип атат, күнгө чыксынчы. өзү эле жүрөт экен да, жакшы экен да. Ооба, муну карды эле тазалап койсо, Ушун ооба. тозун чыгарсам балам мыш жерге түртүп кетти. Ошон карды эле сону тазалап койсо, Нурел өзү чыгып жүрө берет корого. Кайра сени кире салам. Болду, шеге коюп коюңуз. Күндө туруп турсун. Акырын. Байкелер кирип чай ичебиз мен Нурел менен. Сүйлөшүп жок, кетебиз эже азыр. Кире берсин эже, кире бериңиз. Сен түртүп атасыңбы? Я. Электронный коляска санка. Сонун бекен, жактыбы сага? Эми бул коляска менен мектепке барасың, Сөзсүз мектепке барып, досторуң менен. Сен түртүп атасыңбы тиги? Бөбөк түртүп. Бөбөк, буралыбы? Бухан жөнч. Бухан. Муну зарядташ керек экен да. Бургула кеттик үйгө. Бур. Өзү түрткөндөй болуп атат го. Жок, үйгө барабыз. Үйгө баралы? Нурел үшүп калды. Үйгө барабыз. Айтчы, Нурел. Бухан үйгө баралы. Астыга түртүп коюшсуңар. Түртөйүнбү? Бир аз. Качып тур. Болду. Жүрүп атабы? Жүрүп атабы? Ооба. Üşüгөн жоксуңбу, Нурел? Жок. Жакайда. Айдай бер. Көчөгө чыга элексиң да? Анан кетейин. Эме жылуу кийинип, аябай жылуу кийин, могу жука. Азыр үйгө кирели, үшүп кеттиң. Аябай жылуу кийинип алып, коляскаңда отуруп алып, мына кара сонун кылып немени жолдорду тазалап коюшкан турбайбы? Чыга бересиң сонун кылып. Тети жакка чейин барайын.
Азыр жылы кийинип албайсыңбы? Барсаң бара бер, если üşүбөсөң. Üşүп атасыңбы, üşүгөн жоксуңбу? Жок. Üşүгөн жок. Алдыга түртөйүнбү? Мунусу yüzlü элек турбайбы? Мына эмесин. Дөңгөлөгүн сыртындагы немеси? Упаковкасы yüzlü элек турбайбы? Ошон үчүн ал деген алып коюш керек экен. Айда. Оппа. Кетелиби? Бура бер. Бура бер. Ай. Жаңы жылдын алдында максаттар сөзсүз орундалат. Жаңы жыл алдында кереметтер сөзсүз болот. Бир гана жакшы үмүт, жакшы тилек кылыш керек. Үйгө бур Нурел кеттик. Мынакей, мына Нурел дагы жакшынакай жанагы өз жүрө турган коляскалы болуп калды. Анан жылыраак кийинип чыгасыңар эже. Күндө. Күн болгондо жылыраак кийинип чыгасыңар. Жүргүлө үйгө кирели эми. Жүргүлө, жүргүлө. Ошоно турайын да. Жок, өчө байлабы, басыр. Көрүн жакшы экен. Нурхан, турчу буяка. Эми Россияга алып барсаңыз ала барасыңар да эже. Ого, ошондо. Жок болоткан Россия муну алып аябай кийинбедик. Муну караңыз. Тиги коляскасында жакшы көрүнүп апа. Азыр. Нурелди киргизиле биринчи. Тоңуп калды. Азыр. Чоң рахмат алтынай. Сага Кудайым ийгилик көтөрөтпөй кыз. Айтканыңыз келсин эч. Негизгиси ушул Нурел айылып кетсе, мен ыйлабай калат элем. Нурелдин апасы кой десе болбой дасторкон жайып, чай коюп койгон экен. Мен кирип анонс тийип чыгайын. Болгондо жакшы жаңылыктар менен бөлүшкүм келди силер менен. Мен бир сөзүмдү эки кылбай, жакшынакай кылып бөлүшүп, кайрылып, жеке мессенджерине кайрылсам, жакшынакай кылып, азыр кирем. Кайрылсам, сөзүмдү эки кылбай, ушул Афган согушунун ардагерлери жардам кылышты. Айтайын дегеним, Кыргыз Республикасынын аймактарында, бүт Кыргызстан боюнча ушундай коляскаларга ким зар болсо, ушул менин түз эфиримди бөлүшүп, өзүңөрдүн номериңерди, телефонуңарды жазып койгула. Мен айтайын деген, мен үчүн биз жанагы обл администрация, рай администрация, айыл өкмөттөргө барбайбыз. Анткени деген барсаң алар деген тизме берет. Баланча адамга майыптардын коляскасы керек дейт. Анан кийин деген болуптур деп алып барып берип койсоң, өзүнүн тууган тушкандарына кетип калат, же болбосо булар саткан дагы учурлар болгондо, мен эми чекетенин бардыгы ушундай жаман деп айта албайм, бирок ошентсе дагы мага жеке жазгыла. Ушундай эле бекер, ушундай эле белек кылып, ушул балдар болобу, чоңдор болобу, ушундай электр энергиясы менен жүргөн, өзү жүргөн, коляскага өтө зар болгондор болсо, айтып деп койгула. Көрүп калсаңыздар, бөлүшүп койгула. Андан кийин деген кошуналарыңыздар бар болсо, ушул интернетте ушундай коляска берем деген адамдар бар экенин билбеген адамдар болсо, кошуналарыңыздар болсо, туугандар болсо, айтып коюңуздар. Бүтүндөй республика боюнча канча адам кайрылса, ошончо адамдын тизмесин түзүп туруп, анан ошол коляска алып берем деген адамдарга коляска алдыртабыз, коляскага зар болгондорго.
ушул түз эфирди бөлүшүп коюңуз сураныч. Бул деген жаңы жыл алдындагы керемет окуя болду. Нурел аябай ыраазы. Нурелдин көңүлү ток болуп, көңүлү ыраазы болсо, биз ыраазыбыз. Анан ушундай жардамга муктаж адамдарга жардам бергенде, биз аркылуу берсе, биз ошого шүгүр этели. Кудайыма чексиз шүгүр. Дагы көп адамдарга жардам бергендерге биз мындай себепчи болгубуз келет. Мага кайрылыңыздар, мага жазыңыздар, кимге коляска керек болсо жазыңыздар, барып көрүп тактап, канча адам болсо, Кыргызстан боюнча канча адамга коляска керек болсо, дагы ушундай майыптардын коляскасын алдырабыз. Эң жакшысы коляска минбей эле ошол айыкканга чейин, жазга чейин коляска минип турсаңыздар, жазында ушул айыгып коляскага отурбай калсаңыздар кайра жакшы болот эле. Эми анын баардыгы Кудайда. Сиздерге чоң рахмат, ушул түз эфирди көрүп бөлүшкөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки түз эфирге чейин аман туруңуздар.